Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС телеканалында Ким билет интеллектуалдык акыл таймашы башталды. Бүгүн сиздер менен эң жогорку деңгээлдеги сонун таймаш өткөрөбүз. Мен Урмат Карачев, биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул программанын алкагында элибизге белгилүү маданият өкүлдөрү менен бирге акыл таймаш уюштурабыз. Бүгүн бизде биринчи эфир, биринчи таймаш. Бүгүн биздин биринчи студиянын коноктору менен сиздер менен тааныштырам. Кыргыз элибиздин белгилүү ырчылары, аткаруучулары Нурмат Садыров жана Данияр Эрматов. Саламатсыңарбы? Саламатсың. Акыл таймаштасың эле дух. Эки алган балдардай болуп отуруп алыппыз. Бир жакыныраак отуруп алып, жакшы. Кудайга шүгүр. Ким мектепте жакшы окуган жана ким кайсыл мектепте окуган? Мектепти бүткөнүнө канча жыл болду? Биринчи Нурматтан баштайбыз. Бул окуган деле эмес. Мектепти бүткөнүнө антип сен бирөөнү эмес мындай. Бирөөгө эме акарат бердим. Бул негизде гастролдо эле жүргөн. Жак көп окуган десең. Билбейм азыр эмне деп жооп берет. Чыгармачылык десең, мектепте окуй эле чыгармачылыкта жүргөнмүн дейт эми. Бирок чынын айтканда, мектептин программаларын унуттук да. Анткени андан бери канча жыл өттү. Мен 9-класска чейин окугам айылда. 9-ду бүтүп Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына тапшыргам. Бирок ага чейин мектепте жакшы эле окугам. Мугалимдин баласы болчумун. Апам ушу башталгыч класстарга 25 жыл мугалим болду. Мен болсо ошо мугалимдин баласы болгон үчүн мектепте көп эле билсерек. Дароо бизде эже, агайлар дароо мугалимдин баласынан баштачы. Бир нерсе болсо эле апаңа айтып барат. Балаң окуп айтат деп. Апам менен кошо жазышып, күндө келип кошо сабак окуйм, жакшы эле окушум мектептин темасын. Апамды уяткылбайын деп апасы мугалим болчу да. Апамды уяткылбайын деп. Нурландым. Сен ким элең Данияр? Апамды уяткылбайын деп жакшы окугансыз, Окшош да. Эми жакшы окугабыз деп айтып алып азыр алдыдагы суроолорго уят болуп калбайлы. Жакшы. Средний окугам. Орто окугам. Орто, Ушундай эле суроо. Данияр, мектеп бүткөнүнө канча жыл болду Даниярдын? Мага 13 жыл болду. 13 жыл болду. Мен 11-класска чейин окуганмын. Анан жакшы окуганмын. Мындай жакшы деген баа менен бүткөм 4-5. Бирок мугалимдердин жардамы менен баягы аябай мындай активдүү болчумун да мектептечи. Ошондуктан мени жакшы көрүп, коомдук иштерге дагы жакшы көп катышчумун. Ошондуктан бир аз көтөрмөлүп 3 кое турган жерде 4 коюп койчу экен. Ошол Шагым орто мектебинде окуганмын, өзүмдүн айылымда окуганмын. Мектепти бүткөнүнө 13 жыл болду. Кайсыл сабактан жакшы окучу эле Данияр? Мен математикадан жакшы болчумун. Математикадан жакшы болчу. Нурматчы? Мен болсо музыкадан. Колум кекти. Мен болсо музыкалык сабакты негиз бардык эле сабактарды окучумун. Адабият, тарых ушу сабактарды өзгөчө жакшы көрчүмүн. Баарын эле бирдей окучумун десем болот. Ошол Токтогулда Торкен айылында Токтоналы Ашыралиев атындагы орто мектепти бүтүргөм. Жакшы, эң сонун. Анда Даниярга математикадан суроолор келип калса такалбайт,
Данияр математика кызыгат өзү. Адабият, тарых жөнүндө болсо мага кайрылып берсеңиз. Адабият, тарых боюнча суроолор болсо Нурмат Такалбай жооп берет. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Анда даяр болсок, оюнду баштайбыз. Биринчи суроо. Биринчи суроосу мындай экен: кайсы өлкөдө официалдуу тил жок? Данияр. АКШда жок, АКШ, Америка Кошмо Штаттарында жок, Анда Данияр мырзага 2 упай беребиз. Эң биринчи упайды Даниярга тапшырдык. Кийинки суроо жакыныраак кое алышым керек. Мындай экен: экватордун узундугу канча миң километр? Баса берейин. Канча эле го. Узундугу 40 миң. Экватордун узундугу 40 миң километр. Нурматка 2 упай. Кийинки суроосу мындай экен: мейиз эмнеден жасалат? мына. Токтогул да мейиз өспөтүшүн. Данияр, мейиз Ошто аябай мейиздер өсөт. Бул жүзүмдөн жасалат. Мейиз жүзүмдөн жасалат. Кийинки суроо: Грециянын борбору. Грециянын борбору. Грецияга барган эмес. Грециянын борбору кайсы жер? Кнопканы басып жооп беребиз. Ар бир туура жоопко 2ден упай берип атабыз, Грециянын борбору Афина болчу. Кийинки суроосу мындай экен: жердин газ кабыгы эмне деп аталат? Атмосфера, Жердин газ кабыгы атмосфера деп аталат. Даниярда дагы 2 упай бар. Кийинки суроосу мындай экен: футболдун биринчи бөлүгү канча мүнөткө созулат? Биринчи бөлүгү. Футбол ойнобойсуң деп. Биринчи бөлүгү 45 мүнөттөн болот. Биринчи бөлүгү 45 мүнөткө созулат. Кийинки суроосу мындай экен: эң суук материк? Оңой эле го. Ошону да билбейсиңер. Антарктидада. Бул суроо жооп табан эле. Эң суук материк Антарктида. Кийинки суроосу мындай экен: жерди казып изилдеген окумуштуу? Башкы тамгасын айтсаңыз? Мен Агай урушатпы? Башкы тамгасын айт. Башкы тамгасы А экен. Акыркы тамгасын айт. Жерди казып изилдеген окумуштууну археолог деп коет экенбиз. Билчисиңер, Жок, аяк тамгасы. Колду айтып коет. Мен адам деп түшүнүп алып турмун да, бир адам, окумуштуу адам дегендейчи. Океандагы эң чоң жандыкты эмне деп атайт? Кит. Океандагы эң чоң Даниярга кичине кит. Кийинки суроос: 5 сом купюрасынын артында кайсыл имараттын сүрөтү тартылган? Нурмат басып койду. 5 сомдун артында 5 сомдун артында биздин улуттук опера балет театры. Опера балет театрынын сүрөтү тартылган. Кийинки суроо: ручканын кыргызча аталышы? Мен таптым уже. Таппай калсаң база берейин. Кол сыя эле. Кол сыя дейт го. Калем отур. Калем сап. Калем сап деп коебуз. Жок, канча болду? Эмкиде мен жооп бербейм да, тең-тең эле болуп чыгып кетеличи ушул жерден. Кийинки суроосу мындай экен: карышкырга жем болгон кыргыз кызы? Ажар. Ажар. Кийинки суроосу мындай экен: Олимп оюндары канча жылда бир жолу өткөрүлөт? 4 жылда болуш керек. 4 жылда бир өткөрүлөт. Нурматка дагы 2 упай беребиз. Кийинки суроос, эң акыркы суроо: акча эмнеден жасалат? Данияр өзү эле басып койду. Кагаздан жасалат. Кагаздан. Акча эмнеден жасалат? Акча эме? Маңдай терден. Логикалык суроо эмес беле? Акча кагаздан жасалат да. Акча, конечно, таштан жасалбайт, бирок кагаздан эмес болуп калышы делем. Кнопканы басып жооп беребиз. Кнопканы басып жооп. Туура эмес болуп калса эмне болот? Туура эмес болуп калса кийинки оюнчу жооп бере берет.
Көрчү досум, көрчү. Кагаздан жасалат анда. Акча кагаздан жаза албайт экен, Нурмат. Кагазга окшош эмне бар? Кагазга окшош. Мындай катуураак эмне бар? Акча. Коробкадан. Акча коробкадан жазылат, Ошо менен силерге берилген убакыт келип калды. Нурмат. Мазайын, акча пактадан жазылат. Акча пактадан жазылат. Нурматка дагы 2 ұпай бердик. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Буларыбыз баары серьезныйке кантип билдиребиз. Ошон үчүн колдон келишинче күлкүлүү жооп бергенге аракет кылабыз, Албетте, достор. Экинчи раундда 5 суроо берилет. Биринчи суроосу мындай экен. Адам баласы күнүгө бир жөнөкөй нерсени кылып турса, жылына 1 миллион адамдын жаны сакталып калат экен. Эмне кылып турса? Досум. Басып туруп жооп бериш керек. Колдон келишинче күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кылабыз. Күлкүлүү дегенде мен эми күлкүдө ойлодум, күлтүрөбү же кандай? Ар бир адамды бар күлтүргөндө бар өмүрүн сактап калабы же кандай? Ар бир адам бар күлдүрүп турса, өмүр сакталып калат. Манайын ачып дегенде. Күлкү жашартат адамды. Өмүрүн узартат деген сыяктуу. Ошол сыяктуу маанide окшойт да, эгер балким. Сенин вариантын көрөлү, анда меники туура эмес окшойт. Мен эмне бар ол кытыгыламакпын. Күлкүдөн сакталып калат деп атса, анан Ошо басып туруп ошону айтышың керек болчу азыр сен. Зато жанында бар. Баскандайын анан бал эсептелет, андан ба. Мен де барып кытыгыламак элем. Иштеп кетти Данияр. Даниярга 3 упай беребиз. Бул жерде Нурматка дагы упайдан бөлүшүм келет, негизи көрөт. Элдер көрсө Даниярдын бети жок деп коет. Негизги туура жообу мындай экен. Эгерде адамдар тамак алдында ар дайым колун жууп турса, миллиондон ашык адамдын жаны сактап калмак экен. Туура жооп ушундай экен. Кийинки суроосу мындай экен. Ашыкча тамактанууда адамдын бир функциясы начарлайт. Ал кайсы функция? Ашказан болуш керек. Ашказан. Ашыкча тамактануу, Ашказандын иштеши. Ашкыла албай калат. Ашказандын иштеши, Иштеши начарлап калат. Ошол. Дагы, Данияр. Меники деле туура эмес болуп калды окшойсуң. Башка повороттон келсең мен объездной менен чыгып алыптыр, сен магистраль менен чыксаң да. Туура келчү дейсиң. Анда ач көздөнбөсөбү? Мен ошол эле. Боор десек турбайсың. Мен ашказан дедим. Ашкыла албай. Мен эми түшүндүм суроону жакшы. Ошондо деле жообум ушундай Нурматтыкындай эле болчу. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ошо экинчи берген сурообузга Даниярдын айткан сөзүнө биздин студияда коноктор күлдү. Ошо менен биз айла жок күлдү го. Даниярды мындай көтөрмөлөп көңүл үчүн күлүп атышат. Рахмат, көңүл үчүн болсо да күлүп атгандарга. Мектептен көчпөй калат го, көчпөй калганда көтөрмөлөп коюп коет. Мен эмне үчүн күл десе, аябай туура эмес жооп бердим деп. Ошон үчүн Даниярга дагы 3 упай бердик. Негизги туура жообу мындай экен. Ашыкча тамактанып алганда адамдын угуу функциясы начарлап калат экен. Угуу функциясы.
бул биздин көрүүчүлөргө дагы менимче пайдалуу болуш керек. Кийинки суроо мындай экен. Түштүк Кореяда сертификацияланган массажист болуп, ушул адамдар гана иштей алат. Ал кайсы адамдар? Пакистанецтер эмеспи? Түштүк Кореяда ушул адамдарга гана сертификация берет экен, анан ошол адамдар гана массажист боло алат экен да. Ал кайсы адамдар? Бойдок адамдар эмеспи? Бойдоктор эмес? Болбой калды. Да бир көрөйүн анда. Ошол массаждын кесибин окуган адамдарга гана. Окуган адамдар. Ошол диплому менен болушу. Так эле окуп атат алар. Дагы. Жок, диплому менен ушундай мындай ошол массаждын окуусун бүткөндөргө гана болушу мүмкүн дегеним го. Диплом. Жөн эле жакшы массаж кылганды билгендери бар болду. Иштей бергенде ал эмне сага эме беле. С легким паром беле. Нурмат Упайны алып кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, тамаша берет. Кийинки суроонун жообун болсо Упайын Нурматка бердик. Нурматка дагы 3 упай узаттык. Негизги туура жообу мындай экен. Түштүк Кореяда сертификацияланган массажист болуп, көзү азиз адамдар гана эмгектен алат экен. Анда бул дагы бизге да кызык болду. Чын айтканда кызыктуу факт. Дагы бир сурообуз бар. Ал сурообуз мындай экен. Баарыбыз билгендей эле чипстин упаковкасынын жарымы аба менен толтурулат. Эмне себептен? Менин оюмча ошол ичиндеги чипсы талкаланып калбаш үчүн го, өзү да кичине назигирээк болот эмеспи, ошон үчүн деп ойлойм. Анан кандайдыр бир деңгээлде ошол чипсини дагы эмесин сапатын жашыртып сактап турушу мүмкүн ошол аба. Дептир кол чабып туруп тура эмес деп койсоңор. Нурматка болсо 2 упай бердик. Негизги туура жообу ушундай экен. Ошо адабияттан берген эжебиз айткан токтолдо жүргөндө деле. Болсо чипси чыга эле калды. Ал убакта чипс эмес, картошканы отко бышырып эле жечик. Анда бизде эң акыркы суроо калды экинчи раундда. 18-кылымда бул нерсени кылуу оору болуп саналган экен. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Ырдап сырдагандарды орукчан деп ойлоп калышкан эмеспи ал кезде? Ырдап сырдагандарды Үйлөнбөгөндөрдү эмеспи? Кескеле ошону айта бербечи, үйлөнүп алып мактанмачы. Туура болсо мен азыр Нурматты орукчан демекчимин да. Ушул жериңге 3 упай мен берип жүрсөм болобу? Бул суроонун жообу мындай экен. 18-кылымда бул нерсени кылуу оору болуп саналган деген суроого жообу китеп окуу 18-кылымда оору болуп саналган экен. Азыр Данияр экөөбүз 18-кылымда жашап атып турбуз да. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо, негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Суроолор экран аркылуу көрсөтүлөт. 2 сүрөт көрсөтөбүз. Ошол 2 сүрөттү бириктирип, кайсы мамлекет экенин табышыңар керек. Географиядан ким жакшы окуду эле? Нурмат айтып аткан жана. Айтып аткан эле. Нурмат географиядан жакшы окуган, Жанагындай эле кнопканы басып жооп беребиз. Кнопканы мектепке байланыштуу суроолор экен да, мамлекеттерди билет экенбиз. Анда даяр болсок, баштадык. Кнопканы басып жооп беребиз. Басып берейин да, бисмилла дегенде эле. Бул Украинанын президенти Зеленский. Украина. Кийинкиси? Картошка, трактор. Белоруссия, да? Белоруссия. Даниярга 2 упай. Кийинкиси? Эме? Фидель Кастро. Бул жана сигарет турат, сигарет чыккан өлкө. Эме Кубабы? Куба. Нурматка 2 упай кетти. Кийинкиси? Билбейт экенмин деп. Биздин Кыргызстаныбыз. Кыргызстан. Кийинкиси? Каразорго бозуйт турат. Бул эме? Мультиктеги Мадагаскар. Мадагаскар.
Кийинкиси. Бул деген монголдор. Нурматка 2 упай беребиз. Анткени Нурмат биринчи баскан кнопканы. Кийинки суроо. Доске. Мен романтик эмесмин. Роза гүлү деген эмеспи? Бул деген Роза гүлү деген чыгарма. Деген чыгарма экен. Дос берчи бул. Кайсы билесиң? Роза, сыр. Голландский роза, Голландия. Голландия. Кийинкиси. Бул мына. Футболист болбосом деле билем. Алмаз сыяктуу мынтип айланып калдым. Португалия экен. Португалия. Кийинкиси. Газпром деп кой. Ош деп. Ош деген Өзбекстан. Тамашалатпайм сен Ошто көбүнчө аш жейбиз да. Ош мамлекети деп. Кийинки суроо. Бул эме. Юбкачандар эме да. Сен бастың? Испания. Жок, Испания эмес. Испания доком Данияр. Шыдан кетет. Ширландия. Ширландия. Шотландия болчу. Шотландия болчу. Кийинки суроо. Шашып кеттик. Samsung Бул акыркы суроо. Samsung каякта чыккан эле? Айт. Samsungстан деп. Samsung Кытай. заводдор, көп заводдор бар, эң чоң заводдор бар. Түндүк түштүккө бөлүнөт. Америкада. Жок. Агай кечиресиз. Корея. Нурматка дагы 2 упай бердик. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо 4-чү раундга келип жеттик. Азыр 4-чү раундду баштаардын алдында мен мындай суроо бергим келип атат. Музыкадан ким жакшы окуйм деди эле? Нурмат жакшы окуйм деген. Музыка, адабият, тарых мага эле деди. Математикага. Негизи жогорку билими да бар да музыкалык. Куренкеевди анан Бибисара Бешенали атындагы. Меники болсо жогорку билим вообще башка тармакта. Башка тармакта. Мен айтайын дегеним, биз азыр музыка боюнча суроолорду беребиз. Музыка сабагы деп койсок болот. Музыка сабагынан аз жарышабыз. Анда Данияр экөөбүздүн тең эле кесибибиз экен да. Данияр дагы музыкант. Ага чейин дагы мындай суроо. Башка аткаруучулардын да клиптерин көрөсүңөрбү? Азыркы заманда көрбөсөң да көрүп каласың да, себеби Инстаграмга киргизип койчу деп жиберишет керек. Ошондой сыяктуу да. Баарын көрөсүң, Анан көргөндө мындай мунун клиби мынча сом экен, мунун клиби мындай арзан эле болуп калыптыр, бир $2000 эле тартылыптыр деген. Сразу расходторун эсептейбиз го деберсең. Ошондой бар да, мындай көз болжол. Болот андайлар сөзсүз түрдө, себеби ошол тармакта болгондон кийин клиптерди карап бул жерде расход аз эле болуптур, бирок мааниси жакшы болуптур деп, кээ бирки жерде бекер эле расход кетириптир деп клипке дейбиз. Мен клип боюнча айтып аткан себебим, азыр болсо 4-чү раундда биз экрандан ошол клиптерден бир жеринен кесилип алган сүрөттөрдү көрсөтөбүз. Ошол сүрөттөн кайсыл клип жана кайсы аткаруучунун клиби экенин табышыңар керек. Анда кнопка турат, кнопканы басып жооп беребиз. Нурматта 29 упай бар, Даниярда болсо 26 упай бар. Экранга көңүл бурабыз. Даяр болсок, 1, 2, 3 баштадык. Так. Данияр. Эми булурду баары эле билсе керек. Ачуу айран, Курал Чокоев, Илья Зандаш. Даниярга 2 упай бердик. Кийинкиси. Бул болсо Асел Кадырбекованын кызыма деген кичинекей. Асел Кадырбекова жан кызым, Нурматка 2 упай. Кийинкиси. Данияр сен басчы. Нурмат Садыровдун менен Баястандын чыгармасы. Нурмат Садыров, Баястан, Табыш Максулу. Даниярга 2 упай бердик. Кийинкиси. Мирбек Атабеков, Күндөр жаңырак. Мирбек Атабеков, Күндөр жаңырак.
Андан кийинкиси. Excuse me деп кой. Ошол го. Не басты. Ошол да. Excuse me. Даниярга 2 ұпай бердик. Ошон үчүн айткам, кнопканы басып жооп Мен бересиз. любой клип түзүлөткөм азыр мына карап турайын. Кийинкиси? Бул базарда нон-стоп Кыргызстан. Кыргызстан нон-стоп. Нурматка дагы 2 ұпай. Кийинкиси? Даниярдын эмес классташы деп кой. Бул Eminem экен. Eminem экен. You my деп элестирдик. Данияр сразу болуп карайт. Эмес, темасын унутуп атам, тил бушунда эле турат деп. Нурматка 2 ұпай бердик. Eminem тапкан үчүн. Кийинкиси? Неме Майкл Джексонун клиби болуш керек, по-моему. Майкл Джексон клиби үчүн. Так, кийинкиси? Меники? Меники эле? Жок, доске, таппай калдык. Мен бастым кайра. Бул Даниярдыкы эмес. Таиландда тартылды. Биздин достор деген. Достор деген клип экен. Нурмат бастырып жооп берген үчүн, ошон үчүн жоопту. Мына 2 кадрден бир клипке, 2 клипке 1 кадр болот. Сен клипиңде да бар бул кадр, бирок биздин достор деген клиптеги кадр экен. Нурлан Айсиптин Күлүм сенсиң Лейла. Жакшы шанс бердим мен Даниярга. Досум кечирип кой. Эмдиги жылы сага беребиз. Мен билдим, атын таппай калдым. Быйылкы номинация мага берер, эмдиги жылы сага беребиз. Долбоор тууралуу оюңар кыскача. Жакшы экен, аябай. Мектептеги күндөрдү эстедик. Мектепке даярданбай келип мен өзгөчө баягы мугалимдерге да ыраазычылык билдирем. Анан мындай кызык окуялар болчу да, меники Эрматов да, ю-я деп акырында алфавиттечи. Башынан баарынан тапшырманы сурап келетканда, эге келгиче звонок болуп калчу да дайымчы. Азыр бул жерде экөөбүзгө эле болуп калдык. Анан жалпы мугалимдерге ыраазычылык билдиребиз. Жакшы билим берип жүрө бериңиздер демекчимин. Мектепти элестеттим мен. Абыканов Нурмат Садырович болчумун. Атамдын аты Садыр болгондуктан, Абыхан деген чоң атамдын чоң атасы, ошондон атамдын атын чыгарайын деп ошол Садыров кылып кийин фамилиямды да өзгөрткөн болчумун. Ошондо Нурматты дайыма биринчи чакырып жүрчүкөн да. Абыканов дегенде дароо мен биринчи жоопко тартылчумун. Мен болсо эге келгиче мен ар кимсинен жаттап турам. Кыскасы түшүндүк сиздин кандай окуганыңызды. Тамаша досум. Анан мектепти чын айтканда досум айткандай эле мектептеги күндөрдү эстедик. Бул жерде аура өзүнчө ушундай көрөрмандар менен ушундай китептердин фонунда бир башкача атмосфера экен. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин оюндун катышуучулары, негизи бул биздин долбоордун негизги максаты ошол биздин белгилүү инсандар аркылуу жалпы көрүүчүлөргө, жалпы биздин элибизге, жаштарга билимди таратуу, билимге үндөө, китеп окууга үндөө. Биздин студияга келип бергениңерге чоң рахмат. Менимче абдан кызыктуу таймаш болду. Силерге да жакты болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ошо менен бүгүнкү оюндун жыйынтыгын чыгарабыз. Бүгүнкү оюндун жыйынтыгы менен Данияр мырзада 34 упай бар. Ошентип бүгүнкү биздин биринчи чыгарылыштын, биринчи таймаштын жеңүүчүсү 41 упай менен Нурмат болду. Нурмат. Достук теңделедес. Үйлөнүп алгансың өзү. Сен жеңишиң, Үйлөнүп шолокту эле үйлөнүп алгансың. Баша өкөстүгү досум жеңиш. Сен жеңишиң, мен жеңишим. Анан биздин жеңүүчүбүзгө ушул биздин долбоордун башкы демөөрчүсү болгон Сеннамет медициналык борборунун атынан ушундай белек тапшырабыз. Жеңүүчү катары мага бергиңиздерби, ушун Даниярга ыйгарып коюш. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Ким билет акыл таймашы. Мен Урмат Карачев, сиздер менен коштошпойбуз. Эмки жумада көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Биздин эфирди калтырбай көрүңүздөр. Көрүшкөнчө.